Саламатсыздар дагы жолу. Биз бүгүн видео жана аудио менен иштейбиз. Андыктан биз өзүбүздүн папкабызга кирип алабыз. Так, папкабызда бизде практика. Практикага мен атайын видео деген папка ачып койдум. Сиздердин убактыңыздарды үнөмдөш үчүн. Бул жерге мен MP3 жана ошондой эле MP4 видеосун бул жакка сактап алдым. Так, эми биз Brackwets'ге киребиз. Brackwets'ибизде так, закрыть, не сохранить. Так, биз бул жерде көрүп турасыз, видео деген папкабыз бар. Бул видео папкабызга index.html ачылабыз. Өзүңүзгө каалаган HTML деп айтсаңыздар деле болот. Болгону HTML. Так. Сиздерге чоңойтойлу кичине. Так, мен готовый эле нерсени түзүп алам. Сиздер колуңуз келсе. Тап. Так, бул жерге биз видео жана аудио деп сохранить кылайлы. Бул жерге биз эми body'ибизге биз ушундай деп текст код жазабыз керек. Так. Кечиресиздер, кичине сыркоолоп калыпмын. Так, видео. Так, видео болду. Эми видеого ушундай тег менен ачабыз. Өз даярдап берет. Так, source. Так, source. Text rest. И бизде бул жерде кыргыз.mp4 деген видеобуз бар. Ушуну коюп алабыз. Так, видеобузду койдук. Эми биз type жазабыз. Type. Бул видео и mp4. Так, mp4. Так, чыгабыз. Эми текшерип көрөбүз. Индексибиз бар. Индекстен биз Google менен эле текшерип көрөлү. Так, биздин видеобуз негедир ачпады. Так, кайсылерден кеттик? Так, биз control жазбаппыз. Так, видео биз control жазбаппыз, Control. Так, текшерип көрөбүз. Так, бул жерде көрүп тургандай уже control ачылды автомат түрдө. Эми бул өтө эле чоң бизге. Өтө эле чоң. Так, андыктан биз буну кичинетишибиз керек. Control болсо видеонун өзүнө эле widget жана сүрөткө бергендей эле widget где-то 500 кылайлы. Жана ошондой эле height узунлугу туурасы height 300 беребиз. Так, текшерип көрөбүз. Так, видеобуздун форматын алып алдык, кичинетип алдык. 500ге 300. Ушундай фондо видеобуз иштейт. Так, эми видеобуз бүттү. Так, тагы видеого келебиз. Азыр биз стилден берип көрөбүз. Так, сразу эле аудиого өтүрөйүн. Так, параграф менен жазылайлы. Бул жерде жаңы музыка деп коелу. Музыка дейли дагы. Эми, сиздерге адашпаш үчүн ушундай текст жазып коем. Так. Эми аудио деген тег ачып алабыз. Аудио уже даяр. Аудиого деле именно ошондой эле код берип алабыз. Source болгону. Так, source is rest. Бизде папкабыз бар. Бул жерде биз mp3 форматын коюп алдык. Так, эми буга деле биз так mp3 ачып алдык. Эми жабабыз. И ошондой эле биз бул жерге да control деп жазып алыш керек. Себеби бул control step жана алдындагы null фондорду го. Null молорду уже controlдоп ошол тег ачып берет. Так, control жаздык. Эми текшерип көрөбүз. Так, бизде бул жерде видеобуз бар. Бул жерде жаңы музыка. Так, биздин аудио иштеди автомат түрдө. И бул автомат түрдө аудио бөлүмү иштеди. Так, эми мен айтайын дегеним, биз жаңы бир видео форматын кандай десем, так, биз бул жерде видеобуз так height алып деле койсок болот. Көрөлүчү height алып деле. Текшерип көрөбүз. Так, height алып деле текшерип көрсөк болот экен. Так, болот. Ишти алдык. Эми жаңа бир видео ачайлы. Кайра ушул видео болгону кичине айырмасы болот. Так, биз андыктан биринчи учурда стиль эмес, пока что видео деп ачылабыз. Кайра эле видео ушул эле. Нону көрсөңүздөр болот. Бул жерде видео и бул жерде аудио.
болгону ушул эле текст. Тек калганы окшош эле. Так, видео. Биз кайсылардан кызыл берип калды. Бул уже кызыл бир жерине ката бар деген мааниси. Так, ушу деди. Видео. Видео кайра эле source беребиз. Азыркындай эле. Source. Storage. Бизде mp4 бар. И ошондой эле type. Type-ка mp4. Нет. Так, type-ка биз type-ка биз так, type-ка биз видео деп берип алгы. Видео и mp4. Окей. Так, час. Так, бул жерде эмне калып кетти? Баягы эле control калып кетти. Без control уже иштебейт да, видеос. Controls. И так, widget дагы 500 берип алайлы. Жанагы эле 500 берип алайлы. Ушул эле нерсени кайталадык просто. Вот. Но азыр биринчибиз, ал экинчибиз. Болгону азыр биз бул жерде видеобузга. Так, видеобузга параграф менен берип алсак, ушундай бир фон түшүрөт, азыр көрөбүз. Чтобы сиздерге удобныйраак болуш үчүн жасап жатам. Так. Так уже. Могул биринчи неме биринчи видеобуз. Болгону бул жерде моундай адаптация деген нерсе жок болуп атат. Вот, көрүп жатасыз, болгону ушундай адаптация. Адаптацияга биз анын үчүн биз анын үчүн биз видео бул жерге стиль жаза алабыз. Стиль. Стилдин айта кетчү нерсе ушул жактан деле түзсөңөр болот. Стиль. Бул жерге стилге биз стилибизге биз видео. Видео. Видеос. Widget'ыбыз 100% болуш керек, что 100% деген бул бардык жакта бирдей иштей турган формага начать керек да, эми hedged'ыбыз. Так, hedged. Hedged авто болсун. Авто. Биз кайсыл жерден алдаштык? Так, бул жерге биз так, что иштеди. Widget, hedged. Бул жерде widget'ыбыз 100% бизге неме болуп берет? Адаптация деп коет. Мега мисалы, могул биринчи видео да. Вот. Так, биз биринчи видео, жана экинчи видео болсак, шуну биз общий видеого берип алабыз, CRS-ден, окей. Так. Мону көрүп жатабыз бул жерде. Бул адаптация да, мисалы, кичине моундай чоңойтсок деле, бул уже видеос автоматтык түрдө чоңоюп, кичинерейип кете берет. Болгон биз стиль берип алдык да, ошон үчүн ушундай форма келтирди. Так. Видео. Так, давайте калган нерсесин кийин көрсөтөм. Класс пастан берип алсак болот. Болгону ушундай. Так, эми бул жерде көрүп жатабыз. Бул жерде жаңы музыка, бул жерде жанагы музыка бар. Аудио и видеону көрүп алдык. Стилде колдонсок дагы болот, и колдонбосок дагы болот. Колдонбосок жанагындай форма өзүбүз ручной жазып чыгышыбыз керек. Бул жерде 500 га 400, 400 га 500 кылып контролдор. Ал биз бул жерге общий эки видеого тең видеого бул стиль берип алдык. Стилди ачтык. Тайтлдын алдына стиль. Болгону видео widget 100% болуш керек. Бул 100% деген бул кичинертип чоңойсоң дагы видеобуз ошондой бир чоң форматта эми 90% адамдар телефонный версияга кирет сайтка. Ошондуктан биз ушундай форматта түшүрүп койдук. Бирок бул эгерде компьютерный версиядан кирсе, бул неудобный. Ошон үчүн ручной дагы берсек болот. Болгону бул ушундай бир жабдуу болчу. Окей, видео биздин. Ошол достор, мону көчүрүп алабыз, көрүп алабыз.